Кыргыз тили сабагы 2-класстар үчүн. Саламатсыңарбы окуучулар? Эмесе кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы чыпалак бала жөнүндө жомок деп аталат. Чыпалак бала жомогун белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматов жазган. Эмесе Чыңгыз Айтматов жазган чыпалак бала жомогун кунт коюп угабыз. Илгери Абышка кемпирдин бою чыпалактай эле болгон Чыпалак аттуу баласы болгон экен. Ал аябай кичинекей болгондуктан кээде аны чөптөрдүн арасынан көрбөй да калышчу экен. Чыпалак бир күнү балдыркан жалбырактардын арасында көлөкөлөп уктап калат. Уктап калган чыпалакты ошол жерде оттоп жүргөн төө чөп менен кошо жутуп коет экен. Төөнүн ичинен чыпалак кыйкырып жардам сурайт. Аны уккан Абышка кемпир төөнүн курсагын жарып, баланы куткарып алышкан экен. Андан кийин чыпалакты карышкыр жутуп алганы өтө кызык. Эми ал кандай болгон? Бир күнү желип жортуп, карышкыр чыпалакка жолугуп калат. Ой кедеңдеген сен кимсиң? Жалмап коеюнбу дейт карышкыр. Кой антпе, өзүңө жаман, анда сени ит кылып таштайм дейт. Карышкыр ит болуптур деп сага ким айтты эле? Ушул тапандыгың үчүн жейм деп чыпалак баланы карышкыр жутуп алат. Ошол боюнча аны унутуп калат. Бирок карышкыр мунун азабын аябай тартат. Койлорго жакындап келатканда, "Эй койчуман, уктаба, мен көкбөрүмүн, коюңа кол саламын." Карышкырдын айласы кетет. Жерге оонайт, курсагы ачат. Эмне кылаарын билбейт. Карышкыр аябай арыктап кетет. Койчуларга жакындап калгандай эле, "Койчулар, куугула мени, чуркагыла, жеткиле" дейт. Кууп келаткан койчулар өзлөрү айран таң калышат. Бул эмнеси? Өзү качып баратат да кууп жеткиле дейт деп. Ошентип койчулар карышкырды кууп жетип, ичин жарып, ичиндеги чыпалакты аман алып калышкан экен. Ошентип кичинекей чыпалак өзүнүн ата-энесине келип, бактылуу жашап калышыптыр. Жомок силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Эми балдар жомок боюнча берилген суроолорго жооп бергиле. Баланы эмне үчүн чыпалак деп аташчу? Биринчи чыпалакты ким жутуп алды? Карышкыр чыпалактын кайсы сөзүнө арданып жалмап койду? Чыпалакты жутуп алган карышкыр эмне болуп кыйналды? Мына ушул 4 суроого жооп бергиле. Андан кийин ушул жомок боюнча өзүңөр каалаган жеринен элестетип сүрөт тарткыла. Сабагыбыз соңуна келди. Саламатта калгыла балдар.